Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ең аяғында шол экс-президентке анда мұрыққа кийим болгон Өмүрбек Богмановго ответ бергендери болду. Башка мен бир жаңылыкты уга албадым. Ошо өкмөт башчынын аткара турган иштери жөнүндө кенен маалымат берип, отчет берип, анан депутаттардан суранып койду, ошол колдоп берсеңиздер депчи. Анан эми мен буну кайрылуу катары кабыл алган жокмун. Чын айтканда бир кайгыруу катары кабыл алдым. Анан экинчиден эң аягында баса белгилеп кетти. Жанагы тартип болсун, мыйзам болсун, ал туура эле, ал негиз бар. Андай айтышканга, анткени мындай башаламандыктар болуп кетпесин деп мамлекет башчысы өзү мамлекеттин башында тургандан кийин конституциянын кепилдиги ушул иште болгондон кийин аны айтып кеткенин жөнү бар. Бирок башынан эң негизги көп бөлүгүн ушул өкмөттүн бүгүнкү күндө аткарган иштеринин баардыгын санап тизмектеп кеткени бул өкмөттүн алдынан отчет болуп калды го. Анан депутаттардан суранып кеткенден кийин депутаттарга мындай бир таасир калтыруу үчүн айтып койду го. Бул кечеги Алмамбет Шыкмаматов, Камчыбек Ташиев дагы бир топ депутаттар айтпады. Өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселенчи мынан өкмөт башчыга болушкандай болуп калды. Канаттандырган жокпу анан сөзү? Мен албетте мен канаттанган жокмун. Калыстык сөзүмдү айта турган болсом, канаттанган жокмун. Бүгүнкү күндөгү чыңалып кеткен саясий кырдаал жөнүндө айтса болмок. Ал эми өкмөткө мындай жан тартканы бул туура эмес болуп калат. Анткени парламент депутаттары биз парламентаризм жөнүндө айтты. Парламентаризмде парламент гана өкмөттүн ишине, өкмөттүн ишин отчетун ала алат да. Анан кийин бизге алдын ала мындай багыт берип койгону чын айтканда бул туура эмес болуп калгандай болду. Ушу президенттин аппараты саботаж кылып койду же туура эмес жолго салып койду. Мен ушуну азыркыга чейин түшүнө албай турам. Акыркы сөзү деген, акыркы сөзүнө деген мындай токтолуп кетпедиби? Биз ушу чын эле мафиозилер башкарып турду беле, анан азыркы убакытта деген ошо кылган иштерин жашыруу аракеттери болуп атабы? Айткан сөзүнө карата кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Эми бул акыркы күндөрдөгү ошо азыркы президентибиздин дарегине айтылган сындарга жооп берип койду. Мына ушундай жооп берди. Аны тизмектеп тактап айтыштын эле кереги жок. Ал бул кишинин жообу болду. Мурдагы экс-президентке, андан кийинки мурдагы президенттикке талапкерлерге болгон өзүнүн белендеп койгон жообун берди десем болот. Коалициянын таркашына сиздин көз карашыңыз кандай? Коалициянын таркашына менин көз карашым эми мындай. Коалицияны таркаганда өкмөт отставкага кетет. Эгер азыркы күндө мындайча айтканда бир партия ошол негизин коалициялык көпчүлүктүн өзөгүн түзүп турган негизги партия оппозицияга өткөндөн кийин фракциядагы оппозицияга өтүш керек. Бул кийин тарых тактайт, бул туура эмес кадам болуп калганын. Фракция өтүшү керек болчу. Фракция партиянын бул филиалы, жогорку кеңештеги мындайча айтканда бөлүгү. Анан кийин партия тигил жакта болсо, анан өзү болсо биз коалицияда болобуз деген бул эки жүздүүлүк саясат болуп калат. Искелин мырза, президент алдыга дагы бир катар программалар менен бөлүштү, алдыга катар пландарды аныктады, санаа ириктештирүү, өнөр жай тармагы. Эми булардын бардыгын өкмөт башчы 25-inde депутаттардын алдына отчет бергенде бул өкмөт аткара турган иш-чаралар. Өкмөт ошол жана санаа ириктештирүү, өкмөт фискализация боюнча